Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы Борбордук телеканалдын көрүүчүлөрү. Кайрадан эле бизде эфирде бүгүнкү берүүбүздө алып баруучу мен Нурмат Абукеевмин. Бүгүн көпчүлүктүн суроосу боюнча дагы эфирибизге чакырганбыз. Анткени көптөн бери бул биринчи жолу келген жок бул суроо. Ушундай жин шайтандар жөнүндө анткени орозо маалында эле бизге жазгансыздар, бизге жөнөткөнсүздөр. Ушул тууралуу кандай түшүнө алабыз? Дагы бир өзүнчө аалам, жин шайтандар адамдардын ушул жашоодо эле адамдар менен бирге жашайт экен. Ошол чынбы экен? Ошону тактап берсеңиздер деп бизге баягы келген аалымдар аркылуу сиздер аларга суроолорду жөнөтүп аткансыздар. Анан биз ушул изилдеп жүрүп Бекбар деген мырзаны атайын эфирибизге чакырдык. Ушул TikTok аркылуу да азыр түз эфирдебиз. Эфир бул биздин телеканалдан да, Борбордук телеканалдан да көрө аласыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр Бекбар мырза жанымда. Ассаламу алейкум. Урматтуу жалпы көрүүчүлөр, мынакей мүмкүн болсо сурооңуздарды берип, андан сырткары экран аркылуу баарыңыздар ушул жактан көрөсүздөр. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Эфирге кош келипсиз. Биз абдан кубанычтабыз. Борбордук телеканал атайын бул TikTok сизди карап турат, биздин телефонубуз. Бул жакта болсо биздин камералар иштеп атат. Жалпы биздин көрүүчүлөр менен да учурашып койсоңуз болот да. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Ырайымдуу, мээримдүү Аллахтын аты менен баштайын. Пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассалам салам салаваттар болсун. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Урматтуу көрүүчүлөр, мындай баштайын. Ошо сиздер берген эле суроода сиздер жазып аткан ошол сайттар аркылуу, Instagram, Facebook, TikTok аркылуу жазып каласыздар го. Ошол жактан баягы өздүк баракчага жазгандар боюнча азыр ошол суроолорду да узатабыз. Бекбар мырза жинолог деп сизди атабайт экен да. Мен деле бул атты укканыма аз эле болду. Эмне себептен бул экинчи атыңызга айланып калганбы, жинолог деп, же өзүңүзгө өзүңүз коюп алгансызбы? Мен элдер койгон муну. Элдер айтат жинолог деп коет. Жинолог. Ал негизги максат мындай себеби кандай жинолог дегенде? Эми жиндер менен алыша турган киши дейт го дейм. Ошо жинолог деп элдер койду ошо мен. Мен элдин оосунда элек жок да. Бирөө Константин дейт. Константин деген ким десем, ошондой бир кино бар го. Ошо жиндер менен чабышкан кино бар го. Ошол кинону айтат. Ошондой эсимде. Ар ким ар кандай айтат. Эми баштай берели кененирээк. Эми ушул жинолог боюнча да укту да биздин көрүүчүлөрүбүз. Эми эл коюп алган ат экен. Бекбар мырза өзү дагы билбейт экен эмне себептен антип коюп алганын. Жиндер менен сүйлөшкөн боюнча дейсиз. Жиндер менен кантип сүйлөшөсүз эми баштайлы? Жиндер менен жиндер адамдын ичине кирип алат, же болбосо сыртынан азгырат. Ошондо адам ар кандай ойлорго чалына баштайт. Ооруйт, өлгүсү келет, жаман жолго баргысы келет, үй бүлөсү болсо ажырашкысы келет, кыйналышат. Ар кандай себептер менен мындай тыянак чыкпагандан анан молдолорго барышат. Молдолор барып Курандагы ыйык сүрөлөрдү окуганда жанагы жин шайтандар ошол Курандагы ыйык сүрөнүн күчү менен, керемети менен кыйналат. Ошондо кээ бир жиндер сүйлөшөт. Адамдын ичинде адамдын үнүн колдонуп сүйлөнүшөт. Сүйлөйт кадимкидей. Адамдын тилин колдонуп. Кээ бир адамдар эмне деп сүйлөп атканын билет. Кээ бир адамдар 100% эмне деп сүйлөгөнүн билбейт. Мисал алганда бир жин бир жаш баланын ичине кирип калган. Өзүнүн өлүмүнө кол салып, агасы кармап алып, ошентип ээчитип жүрүп алып келген мага. Окуп баштаганда жанагы жин окуба болду, токтот дегенде. Эмнеге келдиң десем, муну өлтүрүшүм керек деп ошентип сүйлөшүп, урушуп, ага Меккеге бар, ислам динин кабыл ал, ыйык Куранда жазылган жиндер менен адамдарды намаз окуш үчүн жараткан деп Алла Таала. Ошон үчүн сен да намаз окушуң керек, Меккеге барышың керек деп аны менен 4 саат сүйлөшүп, талим тарбия кылганга аракет кылам да. 4 сааттан кийин жана жин кетип, Аллах шифа берди. Жин кеткенден эле бала эсине келип мага салам алейкум деген. Мен бир тууган агасы сураган, азамат сен эмне учурашып атасың десе, мен үчүн биякта отурам деген. Ал эшиктен бизди тосуп алып учурашкандар эсинде жок экен да. 100% акыл эсин ошо мындай
байлап алат да. Ушундай жиндер бар. А кээ бирөө билет, кадимкидей тиги сүйлөшүп атса, ичинде отуруп алып суу ичкиси келип, суу сап аябай окуп аткан кездечи. Анан айтайын десе айта албайт, тилин тиги башкарып алган. Анан айлам кетип, эмне кыларын билбей каным катып баштаганда анан тиги жинге кайрылдым дейт. Мага суу сурап берчи депчи. Өзүнүн денесин өзү башкара албай, жин башкарып калган. Бирок акыл эси ордунда. Анан ошондо тиги бала столду бир чаап балага суу бергилечи деген күндөр болгон да. Эртеси күнү бала айтып берген да ошону. Ошондой болот. Анан сыртта жүргөндөр болот, келип кеткендер болот, чоңу болот, кичинеси болот, сыйкыр менен келгени болот, сүйүп калган жиндер болот, эркеги болот, аялы болот, үйлөнөт, ажырашат, үй бүлөлөрү бар. Шайтандын астында, иблистин алдында кызмат кылгандар бар. Жоокерлери болот, сыйкырчылар болот, сыйкырчы жиндер болот. Өзүнчө үй бүлө болуп, улут болуп бөлүнүп алып жашаган жиндер болот. Мисалы Россиянын токойлорунда, Африканын чөлдөрүндө, Египет, ар кай жерде кадимкидей айыл болуп жашаган жиндер болот. Бул эми муну мен ойлоп тапкан жокмун, Куранда айтылган жин жөнүндө. Жиндер менен адамдарды намаз окуш үчүн жараткан. Бул эми акыл эстин ээси бизге эле окшош. Кадимкидей. Бул ошондой жиндер дагы намаз окуйбу? Жиндер эгерде ислам кабыл алып Меккеге кетсе намаз окушат. Эгер мусулманчылык кабыл алып, эгерде эми пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху тоже жиндерге дават кылган да. Таифтен чыкканда дават кылган, Меккеден дават кылган, ошо жиндерге ислам динине келгиле деп, эми Куранда айтылып аткандан пайгамбарыбыз ошону жазган да. Ошондо көп жиндер ислам кабыл алган. Мусулман жиндер бар. Бул жиндер каяктан, мисалы үчүн жана айтып атпайсызбы, өлтүрөм деп кирип алат дейсиз. Же болсо каяктан мисалы үчүн кирип кетет да? Эмне максат менен? Сөзсүз түрдө өлтүрүш керекпи? Жок, ар бир жиндин өзүнүн максаты болот. Кээ бир жиндер сыйкырчынын буйругу менен келет. Сыйкырчылар экиге бөлүнөт. Жин сыйкырчылар, адам сыйкырчылар. Анан ошол адам сыйкырчылар бирөөгө жамандык кылып окутканда эмне максат менен окутtu ошого жараша келет. Кээ бирөөнү ошо өлсүн деп окутат, кээ бирөө ошо жумушу жүрбөй калсын деп окутат. Кээ бирөөнү ошо кыйналып калсын, ата энеси менен бир туугандары менен урушсун деп окутат. Ар кандай. Сыйкырчы дегениңиз жана бизде кара дуа деп коет го, дуалатып салыптыр. Ошону айтып атасызбы? Аяа. Ал жөнөкөй эле мисалы үчүн туугандар деле бири-бирин ошондой кыла берет экен. Достор деле бири-бирин ошондой кыла берет экен. Же болсо жанакы абысындар деген сыяктуу ушулар бири-бирине жасай берет экен да. Жасай берет. Аны кимдир жасайт? Мисалы ошол жиндер менен мындай сүйлөшүүгө же алардын айтканын угууга кандайдыр бир сезим болот да. Кээ бир адамдар сезбейт эчтеке. Көбүнчөсү адамдар сезбейт да. Кээ бир адамдар бар, кыргызча эме деп коет, кыргызчылыгы бар экен деп коет да. Бирдекени сезип коет, бирдекени билип коет, ошондой адамдарга көбүнчөсүн келет да. Жиндер келип кыйнайт. Кыйнаган моментте анан ошондо жанагындай ыйык жерлерди басат, мазарларды басат, мазарга барып кой соёт, ошондон жеңилдейт да. Анан туттуңбу, кабыл алдыңбы деп ошол жүктү мойнуна кабыл алат. Анан ошо бирөө устаты болот, устатына барып жолун аштырат, ал барып Куран китепти алып келет, Куран китептен Бакара сүрөсүн айырып төлөткө чылайт. Ошондой бир Курандын үстүндө мындай ыплас нерселерди кылат да. Ошондо шайтан өзү ошол Куранды сыйлабай ыплас нерсе кылган адамга жиндерди байлап берет. Ушуга иштегиле депчи. Эми ошол жиндер иштеп баштаганда ошо адам баласы ошого кайрылса жаман иш менен, ошону тигин жиндер кылып атат да. Жиндерди тиги көзү ачык болобу, сыйкырчы болобу, жиндерди башкарып атам деп ойлоп атат. Ал менин колдоочум бар деп коет да. Же болсо чоң атам келип колдойт мени, менин колдоочуларым бар деп коет, кишилерим бар деп коет. Алардын баары ошол жиндер алдап колдонуп жүрүшөт да тигини. Көзү ачыкты на самом деле мындайча айтып келгенде кайра жиндер тиги адамды колдонуп атышат да.
Анан бирөө чөшүп калат. Менде да бир история болгон, ушундай бир кыз келип, мен сизге кайрылайын дедим, бирөөгө кара дуба кылып бериңизчи деди да. Анан астагфирулла, андай дедим, эмне кантип оозуңа барып атат ошо дедим да. Андай болбойт. Кара дуба деген сиз кайдан уктуңуз муну? Мен эмне кара дуба кылып атырмын десем, жок, сизди ушу окуйт экенди уктум, элдерге дем салат деп уктум. Мен бирөөгө кара дуба кылайын дедим дейт. Эмне болду? Эмне аны жек көрдүңүз? Десем, мен аял кылып алам деп алдап, анан боюмда болуп калгандан кийин таштап кетти дейт да. А боюмда бар кезде, боюмдагы баланы ата энем көргөндөн мен үйдөн кууп салдым дейт. Сен кандай бузулган кыз болдуң деп. Анан подружкалардын неме турбу кыздардын үйүндө барып жүрүп төрөдүм дейт. Тиги бала келбей койт дейт. Мен билем дейт кара дуба экенин. Bunun için tozokko kүйөрүн билем дейт. Бирок бул бала ушундай кылгандыгы үчүн түбөлүк кыйналсынчы дейт. Мен ошого тозокко чыккан дайырмын деп ушундай тозоктун эмне экенин билбеген адамдар болду. Күнөөнүн эмне экенин билбеген адамдар. Анан ошентип бири-бирин окутушат. Байлык үчүн окутат, аргандай. Эми булар ойлоп атат, ошол окутуп койсок ошол болду, биз кыйраттык деп ойлоп атат да. А жиндердин көбүнчөсү шайтан бар го, иблис, шайтандардын чоң. Ошол айтканда биз баарыбыз тозокко кетебиз дейт. А эмнеге десе, адамдар күнөөлүү экен. Бизге кечирим жок. Ошон үчүн адамдарды көбүрөөк тозокко ала кеткиле деген да. Ошондо бирөө барып туруп тигине кара дуба кылып берчи деп бир сыйкырчыга же көз ачыкка бирөөгө барып туруп окутуп атса, ошондо жанагы көз ачык менен сыйкырчыларды башкарган жиндер ошого иштеп берет дагы, жанагы заказды буйрукманы барып аткарат. Аткарып аткан кезде бир молдо келип окуп калып, же Аллах Таала өзү коргоп сактап, же бирдеке болсо, алар келип туруп жанагы заказ берген, тапшырма берген кишини сындырат да. Жиндерге айырмасы жок. Буйрутма берген кишини сындырыш керекпи, же буйрутма берилген кишини сындырыш керекпи? Баарын сындыра берет. Болду, адашып, мен барып тигин окутуп койдум, кыйналып калды, анан өлүп калды, анан жумушу жүрбөй калды, анан кара дуба болуп кыйналып жүрөт деп жыргап атышпайбы? Ал кайра кайтат. Жиндер тигини сындырып бүткөндөн кайра келип окуткан кишини сындырышат. Ошо жин менен шайтан экөө эки башка болуп калат ошондо. Жин шайтан деп айтылат го. Жин шайтан дейт. Иблис деп атасыз. Иблис бул өзү жиндердин атасы да. Жиндердин эми ал Куранда жазылган го иблис жөнүндө. Аны элдин баары эле билет, ал түбөлүк, то есть акыр заманга чейин өлбөйт, Аллах уруксат берген ага. Эми бул жиндерди башкарат. Шайтандар бул чыныгы шайтандар ар бир адамда болот да, карин деп коет. Бул намаз окутпайт. Намаз окуйын десең эле сен жүрөгүң таза. Намаз окуйын десең эле ботсоңду карай кал. Намаз окуйын десең эле намаз окуган адамдарга караган мен жакшымын деп ой сала берет да. Бул шайтан. Намаз окутпачу шайтан да бул. Эми жиндер булар ошол аялы күйөөсү болуп, үйлөнүп, ажырашып, булардын тандоосу бар да. Булар тандай алат. Адамдын ишине кирем десе кирет, кирбейм десе кирбейт. Аллах уруксат берсе кирет, уруксат берсе кирбейт. Булардын өзүнүн адам сыяктуу эле өзүнүн тандоосу болот да. Бизде да тандоо бар го. Намаз окуйм десең окуйсуң, окубайм десең окубай койсуң да. Жиндердин ошол шайтан деп, жин деп бөлгөн ошол да. Намаз окутпай койгону бар. Жашооңо кийлигишкени бар, кийлигишпей койгону бар. Кээ бирөө айтып калат да, намаз окугандардын жанында ушул шайтандар көбүрөөк тегеректеп жүрөт дейт да. Ооба да. Эми намаз окугандарга көбүрөөк иштейт. Эгерде сиз кызыл диплом болсоңуз ислам дининде, сизге кызыл диплом бар шайтан келет да. Эгер билимиңиз, илимиңиз, намазыңыз 2 кызыл диплом болсо, сизге 2 кызыл диплом бар шайтан келет да. Менде бир окуя болгон. Кызыл аскер жакта бир кызды барып окуп калдым. Күчтүү жин кирип алыптыр, окуп атабыз деп сураныш барды. Сабыр деген байке бар, ошол болуп бардык. Барсак, хиджаб кийген кыз экен, намаз окуган кыз экен. Анан окуп баштасам жана ичиндеги жин чөп очередной молдо пришел деп орусча сүйлөп, анан
ага даават кылдым, сени исламга кабыл ал кет деп ошентип атсам эле, бул жерде атасы отурат, байкеси отурат, бир туугандар отурат. Ошол кызга оп окшош кыз бул комнатадан чыгып тик комнатага кирип кетти да. Бул ким десем, эгиз экен да. Эгиздин түгөй экен. Бирок тигин хиджабы жок экен да. Анан тигинден орусча сүйлөп аткан тигинден сурадым да. Бул эгиз турбайбы, сен эмне үчүн муну тандадың дедим да. Эмне максат менен келдиң? Ар бир иштин максаты бар. Мисалы алганда Иблистин бир айтканы бар да. Жөн эле адам эчтеке кылбайт. Какой-то расчет, какой-то цель, бир өзүнүн бир жете турган эңсеген бир максаты бар, ошон үчүн кылат депчи. Ошол сыяктуу жана жин келгенде дагы сенин да максатың болгон деп атам да. Эмне максат менен келдиң? Эмне үчүн ошол максат именно бул кызга тиешелүү болуп калды дагы, эгиз экөө. Эмне үчүн сен тиге кирген жоксуң дедим да. Ошондой суроо бердим да. Суроо берсем тиги кыз айтып атпайбы, жин айтып атпайбы, орусча жооп берип атат да. Бул хиджаб кийип алды дейт. Анан намаз окуп атат дейт. Мен муну ушунун хиджабын чечтирип намазын бузайын деп атат. Тиги эмне кирген жоксуң десем, испорченное нельзя испортить дейт. А зачем вам так эле биз менен окуп атат дейт. Зачем вам бузуп мен так эле бузулганам дейт да. Мен азыр мүмкүн болсо, уруксат болсо, бизде TikTok көрүүчүлөр ооруп кыйналып жатамын деп жазып коюптур да. Дары эле. Кандай болуп ооруп атканын айтыш керек да негизи. Кандай болуп ооруп атасыз, урматтуу көрүүчү, мүмкүн болсо толуктап эле жазып койсоңуз абдан туура, жакшы болот эле да. Ооба бизди бөлүшө берсеңиздер болот. Бизде бөлүшсөк болобу дейм. Жин кирип кеткен боюнча азыр айтып берди окшойт толуктап. Кандай маалда кантип кирет, Бекбар мырза саламатсызбы деп айтып атат, учурашып коебуз да. Так. Бекбар мырза саламатсызбы, мага жардам бериңизчи. Мен да сыйкырланып келген жин бар экен дейт. Аны кантип билди мисалы үчүн? Сыйкырланып келгеними? Мүмкүн молдолорго барса керек, молдолор айтса сыйкырланып келген. Атайын сыйкырлап койгондор, жанакындайлар. Кээ бир молдолор айтат, сен сыйкыр менен келген андай деп айтышат. Ошентип укса керек. Жаңы киргендер ошол бизде баарыңыздарга салам айтам. Урматтуу жалпы бизге экран эфир аркылуу да көрүп аткандар, андан сырткары TikTok аркылуу жазып аткандар баарыңыздарга салам. Бүгүн бизде ошо өзүңүздөр атап кеткендей Бекбар мырза, бирок жинолог деп көпчүлүгүңүздөр тааныйт экенсиздер да. Мен жанымда эфирде отурат, жаза берсеңиздер болот. Мен рукуячыларга барып дем салдыргам, бирок чыкпай жатат. Рукуя деген нерсе? Рукуя. Молдолорго барып деген жагандай болуп калды ошондо. Рукуя бул Курандагы сүрөлөрдүн өзүнчө аяттарын бөлөк-бөлөкчө болуп, чогултуп ошону окуйт да. Рукуя деп коет. Ошол жиндерди кууп, адамдарга дем салып, жин шайтандар кыйнала турган сүрөлөр да булар. Рукуя деген молдо киши? Молдо киши окуйт. Ошол Курандагы эле сүрөлөр, аяттар болду, ал башка жактан келбейт. Сизди ошондо азыр мисалы үчүн элдер жинолог деп ат коюп алган менен сизди дагы рукуя деп айтып калышат негизи. Кээ бирөө рукуячы деп коет, кээ бирөө карык дейт, мен карык эмесмин деп. Ар ким ар кандай айтып берет да. Эси жекшен дейт ар кандай. Ассаламу алейкум, Дамбулда намаз учурунда зикир толтуруп жатканда көзүмө ачуу жаш чыга берет дейт. Бул эмнеси болуп калат? Намаз окуп жатканда мүмкүн көз тийип калган, намазда может Аллахым тазалап атат, мүмкүн. Билбедим ошону. Намаз окуурдун астында, намаз жай намазга турардын астында ниет кылат го, биринчи дарат алат, ниет кылып дарат алат. Дарат алганда ырайымды меримди Аллахым ошол колуңду жууп аткан кезде колуң менен кылган күнөөңдү кечирет. Жүзүңдү жууп атканда көзүң менен көргөн күнөөңдү кечирет. Эмне үчүн? Намаздын ачкычы дарат. Бейиштин ачкычы намаз. Эки ачкыч керек да. Намазга турганда даратың жок болсо намазың кабыл болбойт. Намаздын дагы өзүнүн туура алышы жолу бар. Туура эмес алып койсоң да кабыл болбойт. Ошон үчүн дарат алып атканда, оозуңду чайкап, мурдуңа суу жүрүтүп атканда, оозуңду чайкаганда, эми биз мындай да көп ката кылабыз да.
инсан плюс ошибка деген бизде. Ошо бирөөнү ушакташып алабыз да, бирөөнү политикага кирип кетебиз. Ошол оозубузду чайкап аткан кезде Аллах тилибиз менен айтылган ушактарды кечирет. Мурдубузга суу жүгүрткөндө бир тамекинин жарактын жытын жыта алса ошону кечирет. Кулакты жууп атканда уккан ушактарды кечирет. Ошентип daarатты алып бүткөнчө эле Аллах кечирип коет багы. Андан кийин уже намазга турасың. Намазга турганда daarат бул намаздын ачкычы болду да. Сен ачкычты алдың, уже эшикти ачып намазга турдуң. Турган кезде ниет кыласың. Ниетке чейин бир 4-5 секунд көзүңдү жууп, жайнамаздын үстүнө тур дагы жүрөгүң менен Аллахка кайрыласың. Жүрөгүң менен билесиң Аллах бар экен. Эгер билсең. Билесиң Аллах сени көрүп турат. Оюңду да билип турат. Жок дегенде экөөнүн бирөөсүн кармайсың жүрөгүң менен. Анан жүрөгүң менен кайрыласың Аллахка. Көзүңдү жумасың дагы кайрыласың да жүрөгүң менен. 100% айтасың да. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Болду, намазда шайтан мешет этпейт. Анан окуй бересиң намазды. Бая күнү сизди келет жакында ошондо сурооңуздарды берсеңиздер болот деп мен ошо Instagram беле же Facebook баракча аркылуу мындай дагы ошо бизден жөнөткөн да баракчага, ошондо мен сизди келет жакын арада. Ошондо ошол жактан сурооңуздарды берип калсаңыздар десем, алар биз алдын ала жөнөтө береличи деп телефон номерине чейин жазылган, бирок кайсыл жагында экенин билбейм. Мындай дейт да, ал сиз ушул жакта отуруп, алар кайсы бир район же областта экенин билбейм, же айыл жергесиндеби, ошол жакта отурган кыйналып атат канча күндөн бери. Ошол жактан туруп эле телефон аркылуу видеозвонок. Видеозвонок менен дем салып, анан оңдоп жина дарылап коет дейт да, бир сөз менен айтканда. Мен дарылабайм, Аллах дарылайт. Жок, аны кандай кыласың мисалы? Мисалы, видео сүрөткө окуган болбойт. Сүрөт уже болбойт да. Видеозвонок менен чалганда эми конференциялар деле болуп атпайбы? Видеозвонок менен доверенность берип атышат, видеозвонок менен расписка берип атышат. Ошол сыяктуу эле бул видеозвонок менен жанагы ошол ооруп аткан кишинин жанындагы ата-энеси же өзү жанында бир киши болуш керек да. Видеозвонок менен чалат, анан бияктан эми азыр техника жетиштүү. Видеозвонок менен дем саласың. Сен окуп аткан сүрөлөр ошол телефондон тиге деле угулат. Анан ошондо жиндерге таасирин берет. Аллахым шифа берсе айып кетет. Шифа бербесе да кыйналат. Бизге өтө көп кошула баштаган экен да. Эстегенде дайыма көзүмөн жаш чыгат дейт. Ал көпчүлүгүндө эле ошондой болуш керек же? Көз тийип калса керек. Көз тийип калганда болот. Мүмкүн көз тийип калгандыр. Мүмкүн уксанбай калат. Бул жакта мага түнчүндө келип бирөө жаныма жаткандай боло берет дейт да. Мүмкүн сүйүп калган жын. Алда жин болуп калабы? Мүмкүн заказ менен келген жын, буйрутма менен. Эшиктен кирип атканда, эшикти аттап аткан кезде эшикти бисмилля деп ачып, аттап аткан оңгут менен кириш керек үйгө. Оңгут менен кирип атканда бисмилля, ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху деп ачыш керек. Киргенден кийин ошо квартиранын эшиги болобу, үйдүн эшиги болобу, ошону жаап атканда бисмилля деп жабыш керек. Анан жатып атканда daarат менен жатса жакшы болот. Эми көп киши кармайбы кармабайбы билбейм, бирок күнүгө кечинде daarат менен жатыш керек да. Анан аятул курсуну окуп 3 жолу дем салыш керек өзүнө. 3 жолу окуп жатса, ошондо тигилер зыян. Аятул курсуну окуп өзүнө дем салып 3 жолу дем салып жатыш керек экен да. Ошондо тигилер келе албайт да. Сүйүп калган жиндер болот, ошондо келип кучактап жата берет. Бекбай мырзага барып дем салдырсак болобу, кантип байланышабыз дейт. Сиз менен чындын да кантип байланышат? Сайттар аркылуу табышабы же адрес бере аласызбы? Жок. Телефондорду адрес бергенде пайда деле жок. Эл аябай көп. Элдер аябай көп. Инстаграмды негизи карабайм. Караганга убакыт жок да. Инстаграмды өзүм телефонумда деле жок. Мындай Инстаграмдан директке жаздык деп айтып калышат, окубайм дейт ал жактычы. Анан телефонго жазышат WhatsAppка. WhatsApp менен жазып, бирок аякта деле сообщение көп айып. Анан
ошол менен Бул эми бул жакта дагы ошол жазып атат да. Бекмар мырза дейт. Мага жардам бериңизчи, менде жин бар экен. Кантип жардам бере аласыз? номерин берсин, жазайын. Сиздер көрүүчүлөр номерлериңиздерди калтырып койсоңуздар болот экен. Сиздер ушул жака TikTok аркылуу ушул эфир аркылуу номерлериңиздерди калтырып койсоңуз, мен баарын сизге жөнөтсөм, сиз өзүңүз байланышып аласыз да. Акырын жазам. Мен баарын эле баягы дем салып бериңизчи десе, жок салбайм деп айта албайсың да. Макул салып берейин иншалла, бирок убакыт жетпей калат да. Көбү таарынат. Телефонду албай койду дейт, бир туугандар таарынат. Жеке эле мындай тааныбаган адамдар эмес, кээде бир туугандар чалса албай калам. Бир тууган эжелерим, байкелерим таарынат, ошондой албайсың телефонду депчи. Ошон үчүн эл көптүгүнө байланыштуу. Бул биринчи себеби, аябай көп эл. Экинчи себеби, ошондой бир сыйкыр же бирдеке болсо ошо жолутпогонго аракет кылышат да. Ошон үчүн дуа кылыңыздар, Аллахтан сураңыздар. Молдолор көп го бар, көп молдолор. Негизи жанакы көпчүлүк отургузуп алып дем салат го. Ошонун арасында бирөөнүн жинди чыгарса бирөөнө кирип кетет. Жок, андай болбойт. Андай болбойбу? Ошондон коркушат экен го. Андай болбойт. Эгерде жин чыгып жөн эле адамдын ичинен башка бирөөнө кире тургандай болсо, анда көп молдолор дем салат го. Рукуяны окуйт, бакараны окуйт, дем салып атканда жиндер кыйналбай эле чыгып калышмак да. Молдо кеткенден кайра кирип алмак. Булар иерархия деп коет го, биринин артынан бири карап турат да. Анан мисалы адамдын ичинде отурган жин барбы? Мисалы менде бир история болгон, бир кызды окуп атсам, ичиндеги жин мени чыгарып салчы дейт да. Анан мен айтам да, сен өзүң чык деп атам. Десем, мен чыга албайм дейт. Эмнеге чыга албайсың десем, мен байлангам дейт да. Мени сууруп чыгарып салчы. Мен билем дейт, сен чыгара аласың дейт да. Жок, сен өзүң чык деп атам да. Десе, ислам динин кабыл алып Меккеге кет десем барбайм дейт. Эмнеге десем, менин жүрөгүм карап калган дейт. Адамдарда деле болот го, окубай намазын өзүң окуй бер деген сыяктуу. Ошол сыяктуу жиндер да болот да. Кээ бирөө ислам кабыл алып Меккеге кетип калат, чыгып кетет чыныгы эле. Анан ошол чыкпайм деп баштады, чыга албайм депчи. Меккеге бар десем барбайм, жүрөгүм карап калган депчи. Мени сен чыгарып сал дейт да. Анан мен айттым да, азыр мен сени Аллахтын кудуретимен чыгарып салсам, сени иблистин желдеттери келип камап кетет. Алып барат да башың жулат. Бул коюлган максатты, коюлган тапшырманы аягына чыгарган жок. Ошон үчүн чыгышпайт. Ошон үчүн булар чыгарып салсам барып туруп иблистин алдына алып барса, анан сен алып туруп мен өзүм чыккан жокмун, бекбар сууруп чыкты деп айтсаң, ал иблис өзүнүн баягы билүүчүсү менен хитрийт ал. Өзүнүн баардык жерде тыңчылары бар да. Өзүнүн билүүсү менен, өзүнүн баягы Аллах берген мүмкүнчүлүгү менен карап туруп, сен өзүң калооң менен чыккан эмес экенсиң. Сени бирөө чыгарып салган турбайбы деп туруп, сага башка задание берип, сен Америкада, Европада бир башка бир кыздын ичине кирип алып, анын жашоосун бузайсың дедим. Десем, ал уже сенин проблемаң эмес деп атпайбы. Мага кайсы айырма, тиги кызды сактаймбы же бул кызды сактаймбы? Дүйнө жүзүндөгү адамдардын баары мага бирдей деп атпайбы. Десем, чыгарып салса чыга албайм дейт да. Ошон үчүн булар жин чыкканда сразу кармап кетет. Чыгайын деген ой келгенде, андан улуусу бар го, ошого жоопкерчилик түзсө. 1 секундада учуп келет. Австралияда болобу, Америкада болобу оюн билип турат. 1 секундада учуп келип, эмне чыгайын деп атасыңбы дейт да. Тиги чыга албайт. Жанагы көп жерде отуруп окуп аткан кезде ошол жанында отурган адамдарда жин жок болуп, ошо тиги жин кыйналып атканда ал жинден 2000-3000 тууган болот да. Биздики 20-30 болсо алар 2000-3000 болот да. Ошо туугандары келип жардам бергени карашы мүмкүн да. Ал редко да, мындай кээде эле болот. Ошол жанында отурган киши алаксытыш үчүн бир тууганы кирип кетиши мүмкүн да, тигини сактайм деп. Мындай орусча айтканда отвлекать этейин депчи. А так мындай жин ал оюнчук эмес, бирөөнөн чыгып бирөөнө кире бербейт да. Андай боло турган болсо, молдо келгенде чыгып кетип, молдо кеткенден кийин кайра кире албайт беле. Ошон үчүн көп жиндер да кыйналып жүргөндөр бар. Чыга албай атам, кыйналып атам, Меккеге кетем эле, кетет элем, сыйкыр менен байлагам дегендер бар. Бизге ошол жазган, ошо Сиди келет дегенде жазгандардан арасында дагы бар. Менин жубайым кээде ичип алат,
деп келинчегин айткан экен, айтып атат да. Келинчеги кээде ичип алат да, бирок түнү менен кыйкырып, ырдап ушундайларды кылат экен да. Ыйлап деген сыяктуучу. Ал деле жинге кирип калабы? Жин кирип кеткен болобу ошондо? Мүмкүн ошондойлор да келет. Ошо арак таштай албай атат, окуп бериңизчи дегендер да келет. Анан негизи бул жубайы болобу же өмүрлүк жары болобу, үйлөнгөндөн баштап эле, үйлөнгөнгө чейин эле ошону сүйлөшүп алыш керек да. Ушул арак мээни айлантып турган бул эми уруксат берилген эмес Аллахтан. Башты айланта турган нерсенин баарына Алла Таала тыюу салган да. Кальян, тамеки, насвай, арак, пиво, вино, жанагындай клей, ар кайсында жытташат. Намаз окугандар чегип ошолор жана насвай, тамеки дегендерди чегип жүрүшөт. Болбойт. Эми ал уруксат берилген эмес. Ошол сыяктуу жанагы жубайы болобу, жары болобу, ошол биринчи стаканды кармап, биринчи жолу арак ичкенде эле ошондо отуруп сүйлөшүш керек да. Кой ичпей, болбойт бул депчи. Бул ден соолукка жаман. Аял киши болсо кийин балдарым оорукчан болуп калат депчи. Менде ошондой историялар болгон да. Айтсам укпай коюп, анан балдар оорукчан болуп өлүп калгандар болгон да. Анан аялы, күйөөсү, жары бири-бирин колдоп шерин ойношот, анан туулган күндөрдө ичип жүрө беришет. Күйөөм бастырып алыптыр деп коет, анан аялым ичип алыптыр, кызып калыптыр деп коет, иче беришет. Көңүл бөлбөйт, бирок мунун проблемасы өтө чоң да. Себеби адам арак ичип жүрүп 95-ке чыгып өлдү дегендер бар да. Ден соолукка зыян деп койсоңор. Мен чоң атам ошентип 95-ке чыгып эле арак ичип жүргөн депчи. Бирок ал генетиканы өлтүрүп коет да. Генетический клетканы өлтүрүп коет. Кийинки балдар, неберелер бүт оорукчан болуп калат. Кийинки муунга өтөт экен да. Ошон үчүн баягы арак ичсин деп окутуп коюптур дегендер да бар. Аракты өзүлөрүнүн жашоосуна кирип алганда ошону кирбеш керек да, аракет кылыш. Сизге келген бул жакта карап көрөйүн. Дагы кимде кандай суроолор келип атканын. Урматтуу көрүүчүлөр, мүмкүн болсо жаза бериңиздер. Мен окуп, мен жооп берип турам. Ал жагынан эч кандай ойлонбоңуздар. Сиздердин салган сурооңуздар болсо, ошондой эле мен баардыгын тең агайга окуп берип турганга аракетимди жасап турам. Баардыгы тең эле адрес сурап атат го. Бул жакта көпчүлүгү сиздин адрес боюнча. Жок, бир жерде отурбайм мен. Бир жерде отурбайсыз. Мен Арыстан агамда өзүмдүн, оорубаңыз, красавчы агам менин өзүмдүн деп жазыптыр. Ассаламу алейкум деп учурашып атат. Бизде көбүрөөк жаза бериңиздер. Мен баарыңыздарды көрүп атам. Бекмар мырза, өзү сиздердин сурооңуздарга бул жактан мен колдон келсе мындай кыргызча оңдоп жазганга аракетибизди кылалыбы? Анткени мен өзбекче дагы, казакча дагы окуй албайм, урматтуу биздин көрүүчүлөр. Анткени биздин эфир кыргыз тилинде, өзүбүздүн улуттук тилде болгондугуна байланыштуу, баардыгына түшүнүктүү болсун. Ошондуктан колдон келишинче кыргызча эле сиздер биздин сүйлөшүп атканыбызды угуп түшүнүп анан жазып атпайсыздарбы? Дайыма эле башым ооруй берген адамдарга эмне болушу мүмкүн? Дайыма башы ооруй берген адамдарга эмне болушу мүмкүн дейт. Ал ар кандай себеби бар. Аны эң биринчи намаз окуп дуа кылыш керек. Аллах ушул оорунун айыгышына жол ачып бер деп. Жакшы врач жолугуп калат, же дем салдырылып калат, же дарысы табылып калат ошондой. Энеден балага кара дуа өтөбү дейт. Өтөт. Энеден баласына өтүп кетет, Жети тукум куугандар бар. Ой. Тарыхта салахиттерден эч ким жин чыгарбаган. Бул шаратандардын чыкканына 100 боло элек дейт го. Аны кантип түшүнөсүз? Түшүнүм жок. Муну эч ким, негизи жиндерди эч ким чыгара элек дейт да. Бирок кандай? Сиз чыгарып эле жүрөсүз да? Эми ар ким сизде мага жардам бериңизчи деп дагы суранып атышат.
номерун калтырып. Сиз урматтуу көрүүчүлөр, мүмкүн болсо ошо номериңиздерди толуктап эле жаза бериңиздер. Мен сиздерге да кайрылып, биздин бардык эфир аркылуу бизди көрүп аткандар номерлериңиздерди жазып коюңуздар. Кимде кандай кыйынчылык болуп атса ошонун баардыгына тең Бекбай мырза өзүңүздөр менен байланышып, болгону баягы эл көп келет деп атпайсызбы? Ошо эл көп келгендигине байланыштуу мындай өзүнүн так дарегиндеги азыр айта албайт экен, анткени көпчүлүгүңүздөр көрүп атасыздар, эфир аркылуу көрүп атасыздар, TikTok аркылуу көрүп атасыздар. Ошондуктан сиздер дагы балким сиз Инстаграмда же кайсыл жакта барсыз? Инстаграмда бармын, бирок ал жакта директ ачканга убактым жок. Инстаграмды кызыма берип койгом, бирдеке бир даба бир мындай бир видеоролик болсо кызыма ыргытып коем, ошону жүктөп койчу депчи. А мындай Инстаграм телефонумда жок, убакыт жок аны карагангачы. Тез чыгып туруңузчу эфирге дейт. Угуп туралы сонун эфир болуп атат дейт. Чоң рахмат. Албетте негативтерди окубайм. Биздин көрүүчүлөр эми ар кимдин көз ачыктык оорубу же касиетпи дейт. Чын эле. Мен ушул жөнүндө мен дагы суроо берейин деп калам да, ошол бизге мисалы үчүн көптөгөн алымдар келет. Мисалы үчүн бир гана орозо убагында эмес, мындай убактарда дагы элдер менен ушундай байланыштырганга аракет кылабыз. Биздин телеканалдын өзүнүн укугу баягы уруксат берет. Себеп деген баягы ар кимге ар кандай жетпей аткан нерселер, кээ бирөө чынында эле азыр бул туура суроо салып атат да. Көз ачыктык бул касиетпи же? Айырмасы жок, көз ачыктык эмне болгон күндө дагы шариятты бузбаш керек. Көз ачык болуп, касиеттүү болуп, бирдекени билип койгон күндө деле шариятты бузбаш керек. Мисалы, жанагы интернеттен бир көрүп калдым, Калыгул Олия деген болгон. Кытайдын курткасын кийесиңер, Россияга качасыңар, аялдарыңар, эркектер буякта бир азыркы жашоо болуп атканды айткандыр го. Эми аны көз ачык деп айтайын десең, ал Олия болот. Эми Олиянын түрү бар да. Олиянын түрү бар. 3 түрлүү болот. Кээ бирөөсү Олия экенин өзү билет, эл дагы билет. Экинчи түрлүү Олия бар, өзү Олия экенин билбейт, эл билет. Үчүнчү түрлүү Олия бар, ал өзү да билбейт, Олия экенин эл да билбейт. Анан ошол олиялык сыпаттар болот. Ал барзакта тиги мүрзөдө көмүп жаткан адамдын эми ал арбагы түрү да, мүрзөдө жатат да, тиги барзакта. Ошол арбак эмнени ойлонуп атканын билип койгон олиялар бар да. Жанагы Кабанын жанында отуруп, өзү Олия экенин билип, анан бул жерде канча адам, канча Олия бар болду экен, ушу 3 миллион адам арасында десе, ойлонуп атса жандагысы чыккан ами түртүп, сени менен жетебизбиз деген сыяктуу. Ошол сыяктуу бул Олия болуп кетесиңби, көз ачык болуп кетесиңби, эмне болуп кеткен күндө дагы шарият уруксат берген нерсени кылыш керек. Бербесе кылбаш керек болот. Адам бул жашоодон өтүп кеткенден кийин дейт да. Мисалы үчүн алар деле бизди сагынат экен, кайрымгыдей. Бул жашоодогулардычы. Мисалы үчүн мен бир туугандарым өтүп кеткенде, алар да бизди сагынып, Кудайдан суранып атып, биздин түшүбүзгө кирет экен дейт да. Кээ бир адамдар, кээ бир ошо кандай молдолор деп коелу, дагы ошондой. Алар болсо айтат, ал өлүп калган киши негизи түшкө кирбеш керек, ал шайтандар депчи. Ошонун кайсысына ишенсек болот? 3 түрлүү түш бар. Шариатта көз ачыкка барып, төлгө салдырып, карта ачтырган тыюу салынган. 40 күнгө чейин намазын кабыл болбойт. Өтө коркунучтуу күнөө бул. Бирок түшкө мамиле кылып, түштү жоруп, мисалы Юсуф алейхиссалам деле пайгамбар болгон, ошол түш жорганга, түш жоруп Египеттин элин сактап калган ачарчылык. Ошол билесиз да историясын, Жок, айта бериңиз. Ошол 3 арык уй, 3 семиз уйду жеп аткан түш көрөт. Ошол хан, ошол жактын Египеттин королу. Анан эч ким жорой албай коюп, анан Юсуф алейхиссалам жоруп берип, ошол менен 3 жыл мол болот, урожай. 3 жыл ачарчылык болот дегенде, 3 жылдагы эгинди сактап, 3 жыл ачарчылыктан элин чыгарып кеткен да. 3 түрлүү түш бар. Бирөөсү жакшы түш, бул Аллахтан болот. Жаман түш шайтандан болот. Анан 3-үнчү түш ар кайсынын башын чокуп көрөсүң да. Анан ата бабаларың же өтүп кеткен кишилер түшүгө кирген жанагы
Менде бир окуя болгон. Бир байке менен таанышып калдым Москвадан. 17 жыл мурун атам каза болгон дейт. Ошол түк эле түшүмө кирбейт дейт да. Анан эмнеге менин түшүмө кирбейт, мен атамды сагынам дейт. Эми башкалардын түшүнө кирип атыптыр дейт. Мен атаммы дейт, мен түшүмө кирбейт деп ошентсе, мен жанында отуруп мынтип койдум да, түшүңүзгө киргизип берейинби депчи. Десем, дейт мени карап койду да. Ошондо аябай жаман көрүптүр менчи. Өзүн эмне кыйын сезип алган го бул деп мындай ичинен кыжалат болуп, жаман сөздөр менен жаман көрүп, өзүн аябай эле бийик кылып алыптыр деп аябай жаман көрүп коюптур да. А мен учкан жокмун, ал макул көргөзбөр деп койду бирок. Анан 2 жылча чогуу жүрүп калдык. 2 жылдан кийин Меккеге бардык. Экөөбүз чогуу бардык. Биринчи күнү ажылыкты өзгө кылып, эртеси күнү мен бүгүн атама кылам, сиз кимге кыласыз? Бирөөгө кылса болобу дейт. Ата өтүп кеткен атаңызга ажылык кылсаңыз болот десем. Эртең менен бамдат намазынан кийин келип, ошо эртеси күнү атабызга кылдык. Ал да атасына кылды, мен да атасына кылдым. Бамдат намазынан келип, эртең мененки тамак ичип атсак, келип айтты да, атам түшүмө кирди дейт. Рахмат балам, жегил деп калды. Ошол ажылыкты атасына багыштаган. Барзакта жаткан атасына. Анан түшүнөн келип рахмат айтты. А бирок жана жакшы түш, жаман түш көрдүм деп бөлүнүп калат го, кээде жөн эле түштөр болуп калат да. Ошондо жакшы түш көрсөң дагы, жаман түш көрсөң дагы садага берип кой деп айтат экен да. Садага берип коет, жосо негизи жаман түш көргөндө ошол ойгонгондо эле Аллахтан сураныш керек да. Сол жака түкүрүп, Аллах ушул түшүмдү өгүмдү көргөзбөй деп дуба кылып башка жака оодарып жатыш керек. Анан ошо жакшы түш көргөндө анан илим барын эле айта бербейт. Жакшы жооруган, ишенген кишисине айтыш керек да. Анан ал жооруганга жараша да болот да. Түш жооругандар бар. Түштү айтпаш керек экен, э? Негизи айтпаш керек. Жакшы түш болсо айтпаганга аракет кылыш керек. Бул жакшы байке мына бир да грамм текеберчилик жок бул байкеде дейт. Жакшы. Менин жолдошум дагы түшүмө кирбейт дейт. Түшкө кирбегени жакшыбы? Өтүп кеткен тургай жолдош бул. Ошондой болуп атат да. Бир тууганы менен же атасы менен Меккеге барып ажылык багыштасын. Менин чоң атам касиети бар, көз ачык болгон экен. Ошол чымындар менде да болот. Баарын сезип турам дейт да. Болот ошондой. Болот ошондой. Кээ бир адамдар бар, мисалында мага келип мынтип айтат да. Мен ошо авария болоорун билгем дейт да. Жүрөгүм лакылдап сезип турган дейт. Анан ал баягы ошол бүт баарын билип турган, сезип турган ошондой авария болоорун билгем. Анан жүрөгүм лакылдаган, эмне деп коет, кыргызда анжырым кармаган деп коет. Ошентип анжырым кармаган, ошол авария болоорун билгем, анан барып эле авария болду депчи. Анан авария болгондон жүрөгүм кой берди дейт да. Анан кийин ошол авария болгон кырсык. Бир 2-3 айдан кийин ошол кайра жакшылыкка алып келген да. Ошол сүзүшкөн киши менен таанышып, машинасын ремонт кылып берип, кийин ошол жумушка кирип, бутуна туруп кеткен да. Ошол авария кайра жакшылыкка алып келип койгон да. Ошон үчүн мен сезип атам, мен билип атам, мындай коркунуч болуп атат деп антпей Аллахка таяныш керек да. Анан көз ачык болуп, чоң атасы, чоң энелери көз ачык болуп, ошондой бир сен уюң жоголуп кетсе тиги коктуда турат деп таап берип, анан эмне үчүн жоголуп кеткенин айтпайт да. Эмне үчүн ошол каякта турганын айтат да, анан эмне үчүн жоголуп кеткенин айтпайт. Ошо бир мурунку бир интервьюмда айтып калганмын. Бир инем келип $2000 мурдат бердим депчи. Гомго чакырып капортко. Анан чыгып эле бумажныйым калып калыптыр дейт. Кайра кирсем 3 бар экен дейт. Борчуса аялдан 2 болот. Бир эркек, 2 эркек бар экен дейт. Сразу эшик жаап эле милиция чакырып, 3-өөнү алып кирдим, 3-өө тең мойнуна алып берет дейт да. Сиз билесиз да, айтып коюңузчу дейт да. Срочно келиңизчи деп суранды да. Барсам кими салган дейт да. Анан шарият боюнча муну билсең да айтпаш керек да. Муну салган айткан туура эмес да, көргөн жоксуң көзүңдө. Сезсең да билсең да айтпаш керек. Эмне үчүн $2000 урдалды, ошондон баштайлык дедим да.
Неге комфортқа неге келдің? Үйді ремонт қылайын деп, бірдеңе алайын деп келдім. Мына үй алдым ғой, үй алдым. Қаншаға алдың үйді? $80,000. $40,000 тапсаң, $1,000 зекет беріш керек те. $80,000 тапсаң, $2,000 зекет беріш керек. Сен бербей қойдың деген құлаттар. Біреу ошол бір жерден ақша урдасам деп ниет қылды. Ошол жаман ниетіменен сен ақшаң зекеттікенін алып қалып қойды. Тегі күнөөгө батам деп ниет қылып күнөөгө батып алды. Сен зекет төлөбөй калган акчаң кетип калды. Десе, ма чын эле мен $2,000 зекет. Айттым, канча акча эле $2,000? Үйдү канча алдың? 80. Вот $2,000 зекет берип койсоң. Зекет бул парыз да. Ислам дининдеги 5 түркүктүн бирөөсү да. Ошон үчүн уюм эмнеге жоголду, эмне үчүн акча урдалды дегенде көз ачкач окушат да. Кыргыздардын ушундай бир катасы бар да. Мен алтыным жоголуп кетти. Эгерде адалдан болсо жоголбойт. Адалдан болсо уру да тийбейт да. Мисалы анда бир балдар айтып калды, карышкылар келип, койлорду аралап барып, кошунанын коросуна секирип, кошуналардын койлорун жеп кеткен да. А берки койлорго тийген эмес. Анан камера түшүп калган да, азыр баардык жерге камера коюп коюп. Сен эмне карышкылым, мен договорчу болдуң беле десе, мен зекетин төлөйм деген да. Ошондой да. Ошол жагын караш керек да. Анан жанагы чоң атасы көз ачык болсо, өтүп кетти дейм, ал ошондо да, ошол касиет мага өтүп атат деп. Көз ачык болобу же банга болобу, ким болуп кеткен күндө дагы шарият уруксат берген нерсени эле айтат, шарият уруксат бербеген нерсени айтпайт болду. Шарият уруксат берсе кылат, бербесе кылбайт болду. Мисалы, республиканский гаинин начальниги сиздин жаныңызга отуруп алып, трассада кетип баратып, гаилер турат. Анан 90 мен айда деген жерден 150 мен айдачы десе айдайсызбы? Начальник республиканский гаи. Айдайсызбы? Айдабайм албетте. Азыр. Вот ошондой болуш керек да. Бул жердеги дүйнөдөгү бир какой-то бир бирөөгө таянбаш керек да. Эми ислам деген эмне? Ислам деген бул удостоверение. Водительский күбөлүк. Айдоочулук күбөлүк бул ислам. Шариат деген бул жол эрежеси. Эгерде сен ислам дининде болсоң, демек сенин айдоочулук күбөлүгүң бар. Айдоочулук күбөлүгүң бар болуп туруп, сен жол эрежесин бузбашың керек да. Эгер сен барып туруп, бирөөнү сүзүп туруп өлтүрүп алсаң, машина менен. Айдоочулук күбөлүк күнөөлүүбү же сен күнөөлүүсүңбү? Бул ислам дини бул жерден эч тиешеси жок да, бул сен өзүңдүн кылган ишиң да. Ошон үчүн ошону эле пример кылып алыш керек да, мындай салыштырмалуу. Айдоочулук күбөлүгүм бар, мен исламдамын. Шариат бул жол эрежеси. Жол эрежесин бузбасаң, гаи келбейт, штраф да түшпөйт, эч жака. Мен өткөндө бирөө сурап калды да, сиздин машинаңызды канча жол жүктөп кетти эле депчи. Мен машинамды өмүрүмдө эч ким жүктөй элек дедим. Себеби мен машина койгонго болбойт деген знактын астына эч качан койбойм. Эки светофор нары жака барып коюп, жөө басып берем да. Шариатты бузбагандай эле, правиланы бузбаш керек ошондой. Эми баягы көпчүлүк сизди ошон үчүн чакырдык го эфиргечи. Мен сизди издеп жүрүп, көпчүлүктүн суроосу боюнча деп чакырдым. Анткени баягы Бекбар жинолог деп айтышат деп, ошо жинолог дегенди мен деле биринчи жолу уктум. Эми ошол жөнүндө, ошол жиндер кантип адамга жолобош керек? Эмне кылыш керек? Кандай жерге барбаш керек? Кандай жерди баспаш керек? Же кандай жерден суу ичпеш керек? Ошентип адамдар мисалы үчүн кантип өзүн сакташ керек? Ошондой көпчүлүк айтып коесуң. Шариат жолунда жүрүш керек болот. Мисалы намаз окуш керек, сөзсүз. Намаз окуш керек, адал тамак жеш керек. Эшикке киргенде, чыкканда, босогон аттап атканда, эшикти жапканда ошол шариат жолунда кылыш керек. Оң кол менен тамак жеш керек. Баягы бир кызымдын айтып бергени бар, 5 жашында орус эжеге, Ольга Анатольевна деген орус эжеге барып, балдар арстаныптыр да. Бул деген болбойт. Тиги кичинекей кыз да, 5 жаштагы кыз. Сол колуң менен жесең шайтанды тамактандырып атасың деп айтты да. Деген орус аял деген исламдын алыста. Анан кызымды чакырып келип, анан эмне үчүн сен аларды коркутуп атасың деп да. Десе, сол кол менен жеген болбойт деп айтты да кызымча. Тиги айтыптыр, этикет да, билесиз, этикет бар. Сол кол менен вилканы кармайсың, оң кол менен бычактын деп кезесиң, анан оозуңа саласың депчи. Этикет бар. Бул дүйнөсүндө болгон этикет туурабы? Биягында вилка турат, биягында бычак турат.
этикетти бузбаш керек да деп ошентсе кызым айтыптыр. Ал этикетти шайтан ойлоп тапкан дептир да. 5 жаштагы кыз да. Кандайча десе, эгерде тамак ичип атканда сол кол менен жей турган болсо, жегенге уруксат берилсе, анда кашык менен алып туруп оозуңа тамакты саласың, анан сол кол менен нанды тиштейсиң дептир да. А эгер сол кол менен жебесеңиз дептир, кашык менен алып туруп тамакты оозуңа саласың, нанды алыш үчүн сен кашыкты жерге коюп анан нанды алышың керек дейт. Сен кашыкты жерге коюп нанды алганча оозуңдагы тамакты 2 жолу чайнап коесуң, ашказаның жакшы дейт да. Ошон үчүн бир эле кол менен жеш керек дептир да. 5 жаштагы кыз да айтсаң тиги орусча же. Эмне үчүн ошону балдарга түшүнбөйсүң десе, булар кичинекейден буларды ушинтип коркутуш керек деп коет. Эми тамак жегенден дагы өзүм соло ойлоо бар да. Мен да соло коймун, бирок оң кол менен жейм. Ман кээ бир ислам университеттеринде сол колун байлап коет тамак жегенде. Оң кол менен көзсүн депчи. Шарият. Ошондо мисалы үчүн макул кээде ыңгай келип калганда сол кол менен бирдемени алып жеп койсо, ошондо шайтанды тамактандырган болуп. Ошондо жиңирип кетеби ошол убакта? Жок. Ошол ичиңде жин болсо ошол жеп калат да тамакты. Сол кол менен жеген болбойт. Дагы кандай кылыш керек? Мисалы үчүн кечинде мурда биздин аталар апалар айтып калчу эле, мындай айылда от жагып бүткөндөн кийин астына гүлүн чыгарып төккөндө, гүлдү баспа, гүлдүн тегерегинде шайтан көп деп. Ошолоргочу? Ал кызылдын өлөм жерин баары да. Күн батып аткан кезде балдардын баарын үйгө кириш керек. Шамда жиндер чыгат көчөгө, эшикке чыгышат. Булар күндүз тынч болот. Күн батканда эмне үчүн шам намазы өз убагында окулат? Айзандан кийин. Мисалы, башка намаздарды азанды айтып коюп, анан 10 мүнөт күтүп, элдер чогулуп, анан шашпай окушат. А шамды азан башталгандан кийин сразу окулат да. Ошол шамдын азаны башталган убакыт бул жиндерди сыртка чыгуучу убактысы да. Ошол убакта намазда болсоң сага жетишпейт да. Бир клубда эмес, көчөдө эмес, ошо шамда мечитте намаз окуп атсаң, и көп бизде ошо адашуулар көп, балдарыбызды эшикке таштап коебуз да. Шамдын убагында үйгө кирип коюш керек. Шамдан кийин бул да шариятты бузгандык болуп атат да. Бүт нерсенин баары эле шариятты бузгандан келип чыгат. Жуунбай тамак ичкенден, оң бут менен туалетке кирип алгандан, туалетке отуруп алып телефон менен сүйлөгөндөн, туалетке отуруп алып телефонду чукугандан, бүт ошондон башталат да. Шариятты бузбай жашасаң, Аллах сактайт. Эгерде жол эрежесин бузбасаң, үйүңө штраф келбейт. Жол эрежесин бузбасаң, авария болбойсуң, ошол эле сыяктуу. Ошондой эле жиндер тиешпейт, Аллах өзү сактай берет да. Түшүнүктүү. Эми биздин жалпы көрүүчүлөргө дагы атайын ушундай көңүл буруп, убактыңыздарды коротуп, силер дагы ушундай бүгүнкү күндө Бекпар мырзага бере турчу сурооңуздарды берип, бул жетишпей калгандардын баардыгын тең мен сизге атайын жөнөтөйүн. Баардыгын тең жөнөтүп, бирок телефон аркылуу болобу, же болбосо кандай болот, жана кандай аракет кылып мага жардам берип коюңузчу деп жардам сурашып атпайбы? Кээ бир алдымдар кечиресиз, өзүңүздү бузуп койдум, кээ бир алдымдар урушат мени. Сен антпе депчи. Мисалы, түндө 3-тө жатты. Мурунку күнү түнкү 2-те жатты. Мисалы, аябай кеч жатам. Анан үйгө ушу тем салам деп, элдер аябай сурангандан чет жакадан келип алышат. Эрте менен 5-тен нарынга кетет элем, бүгүндөн калтырбай окуп бериңизчи деген. Ошолорго деле үлгүрбөйм да. Анан ошондо алдым, кээ бир алдымдар урушат мени, сен өзүңдүн ден соолугуңа зыян келтирбешиң керек депчи. Куптандын убагынан кийин жатып укташың керек, 6 саат эс алышың керек. Сен 2-3 саат уктап эле жүрө бересиң, тез карап атасың депчи. Алдымдар урушат да. Анан бул ошо элдин көптүгүнөн болуп атат да. Көптүгүнөн үлгүрбөй атам. Эми жанакы айткандай, мисалы үчүн өзүңүз айткандай, олуя дейсизби, деп атпайсызбы? Ошол сыяктуу аларга да көптөгөн кишилер батасын алганы, же болбосо ошондой ооруп калган жерлерине мындай айыктырып алайын, же болбосо ушундай жин кирип кетсе чыгартып алайын деген сыяктуу барышкан да. Себеп дегенде анын баардыгы тең Кудайдын бир себепкер кылып жараткан да силерди. Анан ошентип жардам берип атканыңыз үчүн баягы көпчүлүк элге, жумурай журтка жин кирип кеткендерге, жиндерин чыгарып атканыңыздарга ушундай биринчиден ушул эфирге келип ушундай көпчүлүктүн суроосуна жооп бергениңизге рахматыбызды айтабыз. Ишиңизге ийгилик болсун.
сиздин кандай дем салбаңыз же болбосо кандай көпчүлүк элге жардам берейин деп аракет кылганыңыздын баары айыгып кетсин деп аракет кылганыңыздын баардыгы тең биздин ошо элдерибиз айыгып кетсин, эч ким эч убакта оорубасын, өзүңүз айткандай ошол жанакы жин шайтан жанакындай бөлөк нерселерден Кудай сактасын баардыгынан тең. Сизге ден соолук, ишиңизге ийгилик. Эми дагы чакырганда келип туруңуз, бул жакта баттан келип туруңузчу деп суранып атышат, мен эмес. Эми аракет кылайын, эл көп. Эми да бир эки ай стоматолог бирөөнүн тишин жылат да, эки кишинин тишин 1 моментте жыла албайт да, ошол сыяктуу да. Ооба, эми бул жакта көпчүлүктүн жазганы боюнча да мынакей ошо булардын баардыгын тең жөнөтөм буюрса. Анан урматтуу биздин TikTok аркылуу бизди көрүп аткандар, Бекбар мырза капысынан чалып калса чөчүп Жок, мен чалбайм, WhatsApp. Жазып коесуз, сиздер баарыңыздар тең мага WhatsApp номери жөнөтүп коюңуздар. Мен баардыгын тең Бекбар мырзага жөнөтүп коеюн. Анан калганын ошол жактан кандай сүйлөшөсүздөр, болгон сурооңуздарды бересиздер. Рахмат. Алла разы болсун. Ден соолуктуу болуңуз. Ишиңизге ийгилик болсун. Урматтуу жалпы Борбордук телеканалдын көрүүчүлөрү, атайын сиздердин сурооңуздар боюнча, көпчүлүктүн айтканы боюнча чыгардык. Жинолог деген атты мен деле биринчи жолу угуп атам сиздерден. Бекбар мырза өзү деле билбейт экен бул ат каяктан келип калганын, бирок эл койгон дейт. Аны эл кандай ат койсо дал ошондой болот да. Анткени көпчүлүк чечет. Баарыңыздарга ишиңиздерге ийгилик, жанакындай оор суркодон, мындай жаман нерселерден Кудай таалам алыс кылсын. Ар дайым жакшылыкта көрүшөлү. Чоң рахмат.